Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин сабактын темасы жасалма интеллект. Жасалма интеллект жөнүндө укканда биринчи эмнени элестетебиз? Ойлонуп көрөлүчү. Туура. Интеллектуалдык класска бөлүнгөн маселелерди чечүүчү программалар, тиркемелер жана албетте роботтор. Силер туура таптыңыздар. Көп жылдар бою робот темасы актуалдуу бойдон калууда. Бул негизги болчу жасалма интеллекттин өнүгүү багыты болуп саналат. Изилдөөчүлөр адамга окшош нерсени жаратууга аракет кылышкан. Бирок бүгүнкү күндө жасалма интеллект системалары үчүн адамдын сырткы окшоштуктары милдеттүү түрдө окшош эмес экенин биз жакшы түшүнөбүз. Келгиле, жасалма интеллектке биз аныктама берип кетели. Жасалма интеллект бул технология. Тагыраак айтканда, заманбап илимдин тармагы. Ал компьютерди, робот техникасын, аналитикалык тутумун адам сыяктуу акылдуу ойлонууга үйрөтүүнүн жолдорун изилдейт. Демек, бул адамдын жүрүм-турумун туураган компьютердик система деген мааниде жасалма интеллект дегенди түшүндүрөт. Жасалма интеллект бул информатика илиминин бир тармагы. Ал компьютерлерди интеллектуалдык жүрүм-турумду көрсөтүүнү изилдөө менен алектенет. Бул жүрүм-турум жүздөрдү таануудан баштап, айтылган буйруктарга жооп берүүгө чейин болушу мүмкүн. Жасалма интеллекттин негизги максаттары бул акылдуу жүрүм-турумга ээ болгон аналитикалык тутумдарды түзүү, маалымат массивинен өз алдынча же адамдын көзөмөлү астында окутуп, божомолдорду жасап, гипотезаларды түзүү. Машинада адамдын интеллектинин ишке ашыруу, адам сыяктуу жүрө алган роботтордун жардамчыларын түзүү, ойлонуу, үйрөнүү, түшүнүү жана берилген тапшырмаларды аткаруу болуп саналат. Жасалма интеллекттин өнүгүү тарыхына көз чаптырып көрөлү. Машина ойлоно алабы деген суроого көптөгөн изилдөөчүлөрдүн акылын козгоп, адамдын акылын модельдөө илимин жаратууга түрткү болгон. 1950-жылы британиялык математик Алан Тьюринг «Эсептөө жана акыл» аттуу макаласында аң сезим бул эсептөө деп айткан. Ал ошондой эле эстүүлүктүн биринчи жана эң маанилүү критерийин сунуш кылган. Бул жасалма интеллект Тьюринг тести ойлоп тапкан. Бул машинанын акылын практикалык түзүү маселесин коюуга мүмкүндүк берген. Тьюринг компьютер жана адам менен тест жүргүзүп, адамдарды сурак берген адам катары колдонуп, ал компьютерге суроолорду терип, андан жоопторду терминалда же компьютерде пайда болгон. Тьюринг компьютер аркылуу иш кылса, мунун себеби анын интеллекти бар деп ойлогон. Бирок ал ошондой эле компьютер иштебей калса, ал дагы эле акылдуу болушу мүмкүн деп божомолдогон. Тест практикалык жактан далилденбесе да, азыркы учурда жасалма интеллектти өнүктүрүү үчүн фундаменталдуу болгон көптөгөн теорияларды калтырып кетти. Жана ошондой эле 1965-жылы Элиза аттуу программа жасалма интеллект иштелип чыккан. Бул англис тилинде сүйлөй алган биринчи роботтун жардамчысы болгон. Андан ары 1969-жылы Стэнфорд университетинин окумуштуулары жасалма интеллект менен өз алдынча кыймылдап, айрым маалыматтарды сезип,
жөнөкөй маселелерди чече алган Шеки роботун жаратышкан. Урматтуу окуучулар, интеллектуалдык деп аталган оюндарды атап бергилечи. Туура, адамзаттын интеллектуалдык мурасын түзгөн оюндар, мисалы шахмат, шашки, го оюну жана башка. Адам баласы негизи интеллектуалдык оюндарга күчтүү деп эсептелинет. Бирок бул катачылык. Себеби кандай? 1997 жылы белгилүү шахмат программасы IBM компьютери Deep Blue жасалма интеллект шахмат боюнча дүйнө чемпиону Гарри Каспаровду жеңген. Ошол эле жылдары Япония нейро тармактары негизинде 6-муундагы компьютер долбоорун иштеп чыгууга киришти. Демек, жасалма интеллекттин өнүгүү тарыхы ушул жылдан баштап чоң жетишкендиктерге жетип баштады десек болот. Жана ошондой эле мисал катары айдоосуз автоунааларды бүгүн биз ири шаарларда кеңири көрө алабыз. Келгиле, искусство жөнүндө сүйлөшөлү. Жасалма интеллект искусство тармагында кандай мааниси бар жана кандай колдонулуп келе жатат. Улуу испан жана француз сүрөтчүсү Пабло Пикассо мындай деген: компьютерлердин эч кандай пайдасы жок. Алар бизге жоопторду гана бере алышат. Компьютерлер чыгармачылык үчүн иштелип чыккан эмес. Алар адам айткан нерселерди гана аткарыш керек. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Пабло Пикассонун айткандарына макулсузбу? Компьютер чыгармачылыкка жөндөмдүүбү? Сиздин алдыңыздарда 15 сүрөт бар. Бул сүрөттөр, портреттер белгилүү сүрөтчү Рембрандт ван Рейндин 15 сүрөтү көрсөтүлгөн. Бирок бул сүрөттөрдүн арасында бир сүрөт Рембрандттын калемине таандык эмес. Келгиле, ойлонуп көрөлү. Кайсыл портрет сүрөт таандык эмес болду экен? Сиздер ойлогондой эле бул жакта жасалма интеллекттин дагы түз байланышы бар. Бул жерде кимде ким тапкан болсо, азамат. Сиздер көрүп тургандай, санариптик портреттин ичиндеги сиз көрүп турган сүрөт бул белгилүү сүрөтчүнүн калемине таандык эмес портрет. Бул портрет санариптик портрет 3D принтердин жардамы менен жасалган сүрөт. Бул санариптик портретти жаратууга жалпысынан 1,5 жыл убакыт кеткен. Чебер сүрөтчүнүн 346 оригиналдуу сүрөттөрү санариптештирилип жана талданып чыккан. Ал сүрөттөрдүн ичине негизги сюжет, адамдардын түрү, алардын турпаты, баштын эңкейиши, мимикасы, пропорциясы, мүнөздүү кийим буюмдары жана башка айырмалоочу белгилер изилденген. Ушул изилдөөлөрдүн натыйжасында жасалма интеллект 3D принтердин жардамы менен сиз көрүп турган портретти тартып чыккан. Балдар, кандай ойлойсуздар? Бул чыгармачылыкпы же дагы эле болсо алгоритм иштеп жатабы? Муну искусство деп атоого мүмкүнбү? Өз ара ой жүгүртүп көрсөңүздөр. Ошентип, биз роботтор жана башка көп мисалдар жөнүндө сүйлөштүк. Бул бардык мисалдар машиналык үйрөтүү системаларды киргизүү болуп саналат.
машиналык үйрөнүү же болбосо machine learning англис тилинен алынганда бул өзүн өзү үйрөнүүчү алгоритмдердин негизинде жасалма интеллекти өнүктүрүү принципи болуп саналат. Бир нече машина үйрөтүү ыкмалары бар. Биринчиси көзөмөлгө алынган окутуу. Бул адам белгилүү бир максатты коет, гипотезаны сынап көргүсү келет же үлгүнү тастыктайт. Экинчиси мугалимсиз окуу. Интеллектуалдык маалыматтарды иштеп чыгуунун натыйжасы белгисиз. Компьютер өз алдынча калыптарды табат, адам сыяктуу ойлонууга үйрөнөт. Жана үчүнчүсү терең үйрөнүү, бул аралаш ыкма. Негизги айырмасы чоң көлөмдөгү маалыматтарды иштетүү жана нейрон тармактарын анализдөөдө кеңири колдонулат. Ар бир ыкманы кыскача түшүндүрмө берип кетсек. Нейрон тармагы бул тирүү организмдин нерв клеткаларынын түзүлүшүн жана иштешин туураган математикалык модель болуп саналат. Эгерде сиз принципти технологиялык негизде карап жаткан болсоңуз, анда нейрон тармагы бул масштабдуу долбоордо бир тапшырманы аткарган көптөгөн, миллиондогон процессорлор. Жана экинчи түрү терең үйрөнүү, бул жасалма интеллектин өзүнчө принцибине кирет. Анткени бул ыкма маалыматтын чоң массивиндеги үлгүлөрдү табуу үчүн колдонулат жана когнитивдик эсептөө аталган адамдардын ортосундагы өз аракеттенүү сыяктуу адам менен компьютердин табигый өз ара аракеттенүү процесстерин изилдөөчү жана ишке ашыруучу жасалма интеллект болуп саналат. Ошондой эле компьютерди көрүү, бул жасалма интеллекттин багыты графикалык жана видео сүрөттөрдү таануу үчүн колдонулат. Жана ошондой эле синтезделген сүйлөө. Компьютерлер адамдын сүйлөөсүн түшүнүп, талдап жана чыгара алышат. Биз программаларды, компьютерлерди жана гаджеттерди сүйлөө буйруктары менен башкара алабыз. Мисалы, Google Assistant, Siri, Яндекстеги Алиса жана башкалар. Жасалма интеллект колдонуу чөйрөсү азыркы убакта медицина жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө, интернет дүкөндөрдө, чекене сатуу сферада, өнөр жай индустрияда жана ошондой эле оюн индустрияда, билим берүү тармагында жасалма интеллект кеңири колдонулуп келет. Бүгүнкү сабак сиздерге кызыктуу болду деп ойлойм. Саламатта болуңуздар.